Ар бир үйдө мындай күйүп калган казандар бар болсо керек. Май жармашып, буларды тазалоонун үй шартындагы жолдорун, жеңил жолун айтып берейин. Кол күйбөйт, өпкөңөр химияга уланбайт. Азыр бизге керектелүүчү нерсе бул кальцинированная сода, клейпова, канцелярская жана кирсаман кара. Биз кирсамандардын арткандарын чогултканбыз. Мына ошол кирсамандарды колдонобуз. Алгач эмне кылабыз? Бул кирсамандардан баардыгын майда жана өткөргүчтөн өткөрүп алабыз, майдалап туурап алабыз дагы. Аны жылуу сууга, 10 литрлик сууга салып туруп, самын эзилгиче кармайбыз. Андан кийин клейпованы куябыз. Артынан 200 грамм кальцинированная сода же пищевая сода салабыз. Булардан баардыгын салып алгандан кийин толук суу кайнап чыгат. Кайнап чыгачы аралаштырып турабыз. Кайнап чыккандан кийин кир мындай кастрюлькаларыңыздар болсо, идиш-аяк баардыгын ошо сууга салып коесуздар. Бир 5-10 мүнөт салгандан кийин эле алып чыгып мынтип жышсаңыздар, мынакей бат эле кири кетип калат. Ошончолук мага жакты. Мен буга чейин уккам, бирок колдон баягы өзүм кылып көргөн эмесмин, бирок өзүм кылып көргөндөн кийин бул нерсени баарына сунуштайм. Ашыкча химия болуп, колду жеп, колдун тери түлөп түшүп калбайт. Эч кандай пакет кийип, маска тагынып байсың, жакшы, ошол жери жакты мага. Мындай организмди уулабайт экен, ошонусу мен жагып, ошон үчүн мен сиздерге да сунуштоону туура көрдүм. Колдонуңуздар, идиш-аяңыздарда тазалап алыңыздар. Эми биз аялзат ушундайбыз да. Диштерибиз таза болуп турса өзүбүзгө да жакшы, приятно. Анан кээде болот, жалкообуз кармаса, бир бир баардыгын бир жууйм деп күткөнгө туура келет. Албетте ага жеткизбеңиздер, бирок кээде ушундай учур болот. Такыр бошобой каласың, эртең менен кетип кечине келип, анан идишти мынтип өткөрүп жибересиң. Ошол үчүн өткөрбөйсүздөр да, идиштериңиздерди жууп алыңыздар, казан аяңыздарды мына бизге окшобойт дейинби. Вот. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Эми идиштерим сонун болуп, көздүн жоосун алып, жылтылдап, аппак болуп калды баардыгы. 2 мантык арсканым бар болчу, чоң жана чакан. Мындан тышкары казандарымды дагы сонун кылып, кастрюлькалардын баардыгын жылтылдатып алдым. Сунуштайм.